чоң шаарларда болсо азыр уже аймактарга чейин жетти уже. Мен ушуга ишенч эмес элем, бирок азыр бизде аймактарга жетилип, ош жерлерде сатылып, ош жерде колдонулуп атат. Мындай болуп атат, ушуга бир лабораторияны таппайлыбы? Бардыгынан тест алыш керек болуп калды да. Даже мамлекеттик кызматкерлерден деле. Ал мындай болуп атат. Аны колдонушат дагы акырын мындай кандай деп коет, отвлекающий бир маневр сыяктуу кылышып эле мындай спиртной пиво ичип коюшат экен. Бүттү. Бирок калганын жалаң эле ошону колдонуп отуруп атышат. Жаштар бузулат. Биз келечек бүгүнкү кылып аткан иштерибизчи, эртең келечекте биздин мамлекетти кимге калтырабыз? Наркомандарга калтырабызбы? Ушундай маселе болуп калышы мүмкүн болот. 15-20 жылдан кийин массовый түрдө ушундай кетет да муну. Уже биз тукумсуздукка, население азаят, мындай келечекти ойлосок, биз ушуну мындай карабайлы, сиздер да бир планга киргизип, ар бир ата энеге, ар бир үй бүлөгө айтыш керек. Балдарыңар кайсы жерде? Бишкекте окуп атабы, университетте окуп атабы, мектепте окуп атабы, баарынан тесттерди алыш керек. Наркотиканы өзүнчө бөлгөн бир лаборатория тест табышыбыз керек да, ошолорду мындай ар бирин текшерип чыгыш, анализ алышыбыз керек болуп калды. Ушуга барыш керек да. Мына МВД иштеп атат, МВДнын аракети такыр мындай натыйжасыз болуп атат. Алар кече 80 килограмм кармашыптыр көчөчү. Бул эмне деген ар бир жараны текшериш керек болуп калды. Даже мамлекеттик кызматкерлерди дагы.